Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер үчүн жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоору. Мен Ислам Калдаевмин. Мекендештер, бүгүн болсо жакшы кабар. Сиздер көрүп тургандай, бүгүн биз Бакай банктын ислам жолдору боюнча, мурабаха жолдору боюнча чоң таластагы өтүп жаткан мырзалар арасындагы чоң чогулушка жыйынга келдик. Кудай буйрса бул жакта мурабаха деген эмне, банктан мурабаха аркылуу ишкерликте кантип кылса болот, жана башка дагы чоң ошол мурабаха тууралуу, акчалар тууралуу, банктагы каржылоо тууралуу маалыматтарды алмакчыбыз. Кудай буйрса, мен ойлойм, бул чогулуш жогорку деңгээлде өтөт. Бизди Кудай буйрса үйрөтүшөт, окутушат, биз кабардар болобуз. Анан биздин дагы жакшы иштер бар жумуштар долбоорунун YouTube каналынан лайктарды басып, колдоп, бөлүшүп коюңуздар. Мурабаха боюнча дагы маалыматтарды алып, биз дагы чагылдырабыз. Кимде ким каржылоо боюнча, мурабаха боюнча, ислам жолу боюнча өзүнүн ишкерлигин аркылайм деген болсо, ошол Бакай банктагы ислам жолу боюнча, мурабаха боюнча дагы кайрылсаңыздар болот. Биз төмөндө телефон калтырып коебуз. Ошондой эле урматтуу мекендештер, сиздер билгендей, биздин жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоору ар дайым жакшы иштерди чагылдырып келебиз. Кудай буйрса, ишкерлик боюнча, бизнес боюнча, мурабаха жана башка дагы жолдор боюнча баардык маселелерди чагылдырып турабыз. Россия, Польша, Германия боюнча жумушка орноштурганды сиздер билесиздер. Ал боюнча дагы биздин YouTube каналга катталып, жазылып, поделиться бөлүшүп, анан биздин 0508 888 230 номерге жазсаңыздар, баардык суроого жооп бере аласыздар. Мен Ислам Калдаев, жакшы иштер бар жумуштарга орноштуруу долбоору. Да, с первого раза деп коюп койгузушачы. С первого раза не всегда понимают. Анан коммерческие показатели не всегда с первого раза идут, да? Ага карабай биз негизи, кандай деп коебуз? Биз али как мы называем это? Когда мы выезжаем? Это дават. По сути, биз дават кылып атабыз. Ачык айткандачы, эмнеге дегенде, көбүнчө сиздер азыр мен өзүм мисалы үчүн практикующий мусульман эмесмин, бирок халал тамакты тандаганды үйрөндүк, Кыргызстанда баарыбыз эле. Халал тамакты тандаганды үйрөндүк. Бирок халал финансирование, халал акчаны тандаганды жаңы эле үйрөнүп келатабыз да. Бул экинчи ступень болуп саналат да. Эмне үчүн халал, чындыгында халалбы? Анан көбүңүздөрдө жанагындай проблема бар. Кредит дегенде албайбыз, ал деген болбойт негизи мусулманга жатпаган нерсе депчи. Ошол суроолоруңуздарга жооп бериш үчүн келдик биринчиден. Анан экинчиден рынокко жаңы бир продукт алып келдик. Такафул. Ислам принциптери боюнча страхование. Сиздер негизи мындай өндүрүштүү, анан кийин мол чарбасы бар жерде жашайсыздар, өзүңүздөр ошол чарбанын алдында турсаңыздар керек. Ар кандай рисктер бар, билесиздер, ошол рисктерди негизи пайгамбарыбыз деле يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد يا زين يا من جئتنا بشرى طه نور العين قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك يا أبا الزهراء كم أحن إليك للقبات الخضراء جئت أصلي عليك يا جد الحسنين محمد